Бозоргон бостан турса жол боюнда боордош бүрө бар деп ойлогула. Ат энем ак тилектен салган эле арбагын унут кылып койбогула деп Керим Турап айылга кат жазган экен. Мына ушундай айылдын керемети өзгөчө. Урматтуу телегөрүүчүлөр, менин айылым көрсөтүүсү башталды. Бүгүн биз Карагулжа жергесиндеги Карагуз айыл аймагынын Жетим Дөбө айылына келип отурабыз. Бул айылдын бир күндүк жашоосуна назар салабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Жетим Дөбө айылына алгач эле киргенде жер жайнаган бал челектерди көрүп баш бактым. Бул жерде Абдыкалык ага жубайы уулу болуп күн түн дебестен тонналаган бал тартып эмгектенип жатышыптыр. Кылган ишибиз ушул арчылык жана мал чарба. Канча бал челегиңиз бар? 150 жашык. 150 жашыктан ошо жакшы болсо 3 тонна, 2,5 тоннадан эсел алабыз. Элге сатабыз, элден ашканынан районго, областтык деңгээлде чет мамлекеттерге да сатабыз. Газки жылдары былтыр Россияга алып барып сатып келген. Бул балчылык киреше кандай болот атан? Эми тоо балы дегендей. Бул эми чынын айтканда мамлекетибиз айыл чарбасын өнүктүрөбүз дейт. Айыл чарбасын өнүктүрүш үчүн бул бал арчылыкты өнүктүрүш керек. Себеп дегенде айыл чарба өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгүн 20-30%ке жогорулаттырат турган ушул арчылык болот. Себеби дегенде опыление жасайт. Опыление болбосо эч кандай растенияда жашоо болбойт. Ошон үчүн арчылыкка жакшы көңүл буруш керек. Бунун эч зарар келтире турган нерсеси жок. Шөптү күчтөндүрөт, уруктандырат, полностью шөп кылат. Ошол анан эч кандай зарары жок. Бул таза бал анан кийин таза эмес бал деп коет да. Кантип айырмасын десек? Таза жана таза эмес балдын айырмасын жөнөкөй адамдар билиш өтө кыйын. Себеби дегенде ону лабораторияда аныктайт, анан кийин опытный пчеловоддор гана жеп көрүп билет. Себеби дегенде азыр баары жок технологиясын алып алып эле адамдар сахардан жасап, ар кандай неме компенсация деп коет, ошолорду кошуп, анан асел жасап коюшат. Бул кол менен айланат экен да? Кол менен айландырат, балам ташыйт, келинчегим аселди кыркып салып берет. Мен ал жактан ошол немети айтып турам, мынадан аласыңар, мынаны киргизесиңер, мынаны киргизбейсиңер деп. Эң оор мезгил азыр да. Эжеке, могу тартыш жеңил элеби, бир тартып жардам берип көрбөйбү? Майли азыр. Терлеп калсыз го? Баары бир кичине күч керек да. Ошол айландырганын азыр средний 70 секунд айландырат. 70 жол. 70ке чейин эсептеп айландырат. Алдыга 70 жолу. Нары көздөй 70 жолу эсептеп айландырса уже ошол бир тарабы түшөт. Анан алмаштырып экинчи азыр да бир убакыт. Дагы бирөөнү салышыңыз керек экен. 4 рамкалуу да бул. Ошол тарапка 60-ты, 70-ти эсептесең. Ушундайбы? Эсептеп туруңуз. Азыр. Катыгыраак айландырат. Средний ошондой болот да. Катыгыраак чыкпай калат. Болду, ошондой. Рамкалары Болобу ушундай? Bunun da özünün dereceleri olurken de. Oldu mu? Oldu. Ben almıştım bireyine. Sen kolun şire olup. Biyak betini almıştış gerek değil mi? Almıştış gerek değil mi? Aga emi негизи ушу балчылыкты караганда несине көңүл буруш керек экен?
Bunu öte баягы kuş таптагандай, ат таптагандай тапташ керек. Мисалы биздин мен ушул турган жерден неменин июндун başından başlap уже асел келе баштайт. Ошол маалга чейин арыларды көбөйтүп, талаадан асел ташыганга даярдашың керек да. Ошол июндун 1-ине даяр болгондо гана арылар көп болушуп, аябай көбөйүп, средний ар бир жашыкта 60 000, 70 000 ары болуш керек да. Эгер нормальный погода болуп турган болсо, күнүнө 2 килограммдан 2,5 килограммга чейин асел келет ушул жерде. Болду эжеке? Толуп калды. Ачып аселин алып. Куйлтөр. Бул жерденби? Ого. Ушундай болду. Булактай болуп эле балагат го. Чыгып аткан жеринен жебейсиңер, осы дейгиле. Кайнаган жеринен Мына карагыла. Охо. Сонун. Бал деп көрөбүз азыр. Дароо эле тамагың ачтырат го бул. Өтө таза окшойт. Таза. Гарантия, Кудай кааласа. Эми ушул элге таза асел менен тартуу кылабыз деп аракет кылып атабыз көм. Азаматсыздар. Ушунун ичи ушу менен бир фляг болот да. Жап коер. Тоо балыгын ушинтип таза өндүрүп, элге ушу таза тартып аткан агаларыбызга байлы десек болот. Азаматсыз. Рахмат көм силерге. Рахмат. Ишти баарын сиз кылып турбайсызбы? Байкемнай. Көзөмөлдөп коюп эле. Управляющиймин да. Сиз башкаруучу экенсиз. Башкаруучу. Азаматсыз. Бул айылдын аталышы кызыктай болгону менен тарыхы терең. Айылдыктардын айтуусу менен жетимдөбө деп аталган дөңсөгө чыгып бардым. Маматали ага, бул жетимдөбө деген ушул дөбөчөнүн атынан коюлуптур да? Ооба. Мунун тарых таржымалы кандай болду? Таржымалы азыр бүгүнкү күндө жаштар бул атты өзгөрсөк андай деген пикирде болуп атышат. Жетимдөбө деп аталыштын өзү көрдүңөр мына бир дагы тоо же дөңсөө менен байланышпайт. Бул жалгыз дөбө болгондуктан анан жетимдөбө деп аталып калган. Бул жерде негизинен тасма урусу. Тасма урусу, тасмадан таркагандар. Бул жерде 3 уру бар. Кара күчүк уулу, мышык уулу, анан Жамбылот уулу деген. Бул болсо ошо тасмадан таркагандар. Эми мунун баягы аты да бир кызыкчараак болуп турса керек. Ооба. Кара күчүк деген, мышык деген. Анан биздин ошо чоң аталарыбыз балалуу болбойт экен. Балалуу болсо дагы баягы караса эле эме болуп калат экен. Балдар чарчап калат экен. Анан ошол себептен ал убакта ырым кылышкан да. Эң чоң баласы кара күчүк болгон. Ошону болсо атын кара күчүк койгон. Ал палван адам болгон экен. Ошол күрөшкө, эңишке түшкөнгө чейин атасы анын жүзүн көргөн эмес экен. Ошол эмеде түндүктө дейт, ошо чоң той болуп, ошого кетип аткан жеринен атасына келишет экен, балаңызды жөнөтүңүз деп. Ошондо сураган экен, мурут чыктыбы деп. Баласын ошого чейин көргөн эмес экен да. Ошол мышык кара күчүк деп ат койгонун себеби ошо балдарым туруп калсын деп ошолорду мындай эме кылбай чоңойгучаңды өстүргөн экен. Жамбылот деген алда ошо таанымал баатыр адам болгон. Жакшы, айыл элинин ынтымагы кандай? Айыл эли баягы жаштардан улуулар болгон урматсый, улуулардан жаштар болгон акыл насаат, ызаат дегендей. Мен бир нерсени айтып кетким келет да. Баягы көп учурда мектептерге барсаң, башка барсаң, толеранттуулук деп жүрөт. Бул болсо биздин элде толеранттуулук бар да, эл ынтымак.
элдин ынтымактыгын эмнеден айтса болот? Бизде ошол суу маселесин чечип атабыз. Детсад бала бакча куруп алдык. Анан спортзал канча жылдан бери өкмөткө, башкага кайрылып антымынтып жүрдүк элек, депутаттарга кайрылып жүрдүк элек. Ошо элибиз журтубуздун ынтымакчылыгы менен ошону 3 айда бүтүрдүк. Салым менен бүтүрүп алдык. Жакшы болуп турду. Эл бизде ынтымак. Жаштардан аябай жакшы өсүп келаткан балдар бар. Алар спонсорлук кылып жардам берип атат. Талаат түздөгүлөр, Кыргызстанда жүргөндөр аябай жардам берет. Ушул жерде чоңоюп кеткен бар. Бул жерде ошо элдин турмуш шарты жакшы, таза суу келген. Аз да болсо жолдор асфальттанган. Бул жерден айыл аябай сонун көрүнөт экен. Бир аз көз чаптырайлыбы? Таныштырыңыз. Бул жагы негизги жол окшойт. Бул болсо эме Карабыз айылынын жогору жагы кеткен эме бар. Ал жакта дагы болсо илгерки сөз менен айтканда бир бригада эл жашайт. Карагулжа районунун Карагуз айыл аймагынын курамында турган Жетимдөбү айылында учурда 239 кожолук, 1473 калк жашайт. Айылда мектеп, спортзал, бала бакча, ФАП, мечит бар. Эли негизинен мал чарбачылык жана дыйканчылык менен алектенишет. Бул айылда да чечилүүгө муктаж болгон көйгөйлөр да жок эмес. Бул жерде эң негизги көйгөй ФАП маселеси бар. Бала бакча менен ФАП азыр бир зданияда турушат. Эртеңден бүрсүгүндөн бир проект түзүп атабыз. Эски ФАПыбыз бар эле, ошонун инфраструктурасын жаңылоо боюнча. Аны районда өнүктүрүү фонд иштеп атат азыр. Ошо фондко анын документин даярдап тапшырабыз. Эгер өтүп кала турган болсо, ушул балдар бакчасынан ФАПты бөлүп кетүү гана көйгөй турат. Ушул боюнча алып барышыбыз керек. Буга бир айыл өкмөт мына өздүк салымга муктажбыз. Азыр уже түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Жакшы. Демек айылда алгылык иштер жүрүп атыптыр да. Алгылык иштер жүрүп атат. Бул жерде дыйканчылык кылышат. Анан кийин мал чарбачылык менен кесиптенишет. Азыр ушу сезонуна жараша ушу чоорок башталды. Азыр бул айылда жүрүп, орун эжеке жолугуп калдым. Бул эжеке какыраган талаага адырдын бетине эле тамчылатуу сугары менен бак тийип алыптыр. Аз сурап көрөбүз. Идея каяктан келди эжеке? Эми бул мектеп алдындагы бакты, ушул мектептин алдында бак мурда эле бар болчу. Анан мектептин аркасында жөн эле бош жаткан ушул 24 сотук жерди ушу келечектеги мына бизде тамактанып жаткан баш класстын балдарына кичине бир витаминдүү азык катары ушулар алманын кактарын пайдаланып, алардын бир ден соолугуна жакшы пайда келтириш үчүн ошол эле мезгилде айыл жеринде ушундай алма, өрүк бактары жок десем, ошо айылдын дагы бир жашоочулар ошол жерден бир пайдаланып, ошол эле учурда көмөкчү чарба катарында мектепке дагы кичине жетишпеген финансылык, экономикалык баягы чарбаларды, материал техникалык базасын чыңдоодо кичине кошумча болобу деген ниетте ушундай максатта уюштурдум эле. Кудай кааласа мына быйыл 3 жыл, 4-жылга кетип атат. 18-жылы түптөгөн болчубуз. Аябай суунун жоктугуна байланыштуу суу маселеси аябай ойлондурган, бирок аны дагы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу башкармалыгынын жардамында, элдин көмөгүнүн, ата энелердин жардамында чечип, ушул жерден алыс турган сайдан насостордун жардамы менен сууну алып чыгып, мына жерге биз 3 тонналык суу кампа атайын жасатып, ошол жерге келет, ал жерден кайра бир насос менен бул жактагы бочкага чыгып, ошодон анан тамчылатып сугаруу аркылуу мына быйыл Кудайга шүгүр мөмөлөрүн берип, былтыр азыраак берген болчу. Ушул алмаларды атайын кургатуучу аппараттардын жардамы менен как кылып балдарга берип атабыз. Кудайга шүгүр. Сонун. Бул жакта мөмөсү аябай мол алып турго. Мунун сорту кандай болду эми? Эми сорттору биз буну башында Кадамжайдан 7 сорт деп алманын 7 сортун алып келип экенбиз. Эми арасында быйыл азыраак алып калганга булар кечирээк, кеч күз
өздөрүнө келип жакшынакай болуп жетилет. Анан кыштын күнкүгө сактай турган дагы сорттор бар. Аларды кышта сактап коюп, жаз алды менен баягы витаминдер балдарга керек болуп калат го, ошо мезгилде балдарга кадимкидей берип, алар мындай натуралай жегенге жетишип атышат да. Эжеке, демек жазга балдарга дагы алма сактап коет экенсиздер да. Кудайым насип кылып буйруса, азыр бышкандарын азыр как кылабыз дагы, анан кышкы сактай тургандарын аны атайын ашканада сактай турган жайыбыз бар. Ал жерге сактап, жазымдасы баягы витаминдер түгөнгөн мезгилде балдарга беребиз. Эжеке, анан буну кантип карайсыз? Илдеттери бар, кантип дарылайсыз буну? Туура. Бул жаан канчалык көп болсо, булардын илдеттери көбөйөт экен. Шире басып кетет экен. Анан мындай курттар түшүп кетет экен. Ошого атайын бизде ошо ветеринардык жардам көрсөтүүчү адистерден кеңеш сурап, ошо тиешелүү баягы настойкаларды алып келип, атайын сууга кошуп туруп, бир базарда бирден бир ай бою ошентип дарыладым. Кадимки баягы адам дарылагандай эле дарылап, Кудайга шүгүр, мына мөмөлөрүнүн курттары кетип, ширелери кетип, мынантип калды. Эми жаз калма окшойт, эрте бул жаз калма, эрте бышкан, мына көрүп турасыңар. Аябай жакшынакай, мына бул. Остип көр балам. Сонун. Мынакей. Аябай сонун бышып калыптыр. Жеп көрсөк болот да? Жеп ошол татып дамын. Балдар ушу жазгысын, кышкылары бар, азыр ана жакта калып калды. Аябай кышка сактай тургандар, катык. Жакшы турбайбы? Ооба, эми Кудай кааласа, бул эми алма. Мындан сырткары мына мектептин алдыңкы багында кайнылы, өрүк, гилярстен альчанын түрлөрү бар. Эми аны дагы азыр ордунан көрөсүңөр го, аларды дагы биз ошентип азыр барып көрсөтөм ошолорду дагы. Бул чөптөрүн дагы оруп коюсуз да? Бул чөптөрдү быйыл өзүңөр көрдүңөр, былтыркы жылы тоют маселеси бардык эле элдерди ойлондурбадыбы? Эми биз баягы тоодо мал жандуу калк болгондуктан малдарга тоют маселесинен эми ушул болсо да кичине көмөк көрсөтүп калар деп, бир эле мезгилде ушул айттым го жана биздин ремонт мезгилинде кичине жардамчы катарында финансы жагынан сатам дейм, кадимкидей эле базар баасында сатып. Анан мектептин ошо керек жарагына жумшайм. Анан атайын комиссияда профсоюздук немеде карап бардыгын чечишет. Жакшы. Казбек ушул жана мен жана айткандай мектептин алдындагы бакка келдик. Бышып калыптыр да өрүктөр. Ооба, бул жерде да өрүктөр бышты. Бул жерде мындай кайналылар, гилярстар, мынакей азыр мына альча быша элек. Мынакей. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Бул кандайсыз? Кандай, жакшысызбы? Өрүк кагып атасызбы? Өрүк терип атабыз. Ушул өрүктөр дагы Казбек, мынакей. Ушул өрүктөрдү дагы быйылкы жылы кургатып, как кылып, анан ушул жанагы башталгыч класстардагы тамак ичкен балдарга компот кылып, булардын эми кагын компот кылып, аларга ошо сок компот кылып, витаминдүү бир азык алыш үчүн беребиз да. Орун эжекебиз балдарга билим берүү менен эле кошо бакчылыкты да жолго коюп, аз да болсо ошол мектептин аркы берки жумуштарын бүтүрүүгө бир топ киреше табылат экен. Бул дагы болсо башка айылдардын же болбосо башка мектептердин мугалимдери үлгү алчу иш десек болот. Азаматсыз байли. Рахмат. Катыра бериңиздер. Келип тургула. Силер ушундай бизге жакшы мындай шык дем берсеңер, биз дагы шыктанып, демилге көтөрүп, дагы мындай ишибизди алдыга жылдырып дегенде эмгектин ыраатын көрө беребиз. Ишиңерге ийгилик силерге дагы. Рахмат сизге, бар болуңуз. Курбан алага. Буга эми көздүн майы кетет экен да. Түзүгө эле менети бар. Түзүгө эле менети бар. Бул ээр чабыш анча-мунча адамдардан коло келип өрбөйт. Бул ата кесип. Мен атаман калган. Атам ээр чапчы эле. Анан мен үйрөнгөнмүн. Негизи ар бир устанын өзүнүн усулу болот. Өзүнүн жанагы почерки болот дейт. Туура эле. Сиз эмнесине көңүл бурасыз? Негизгиси бул ээрге эмне көңүл буруп, атка жакшы отуруш керек. Атты кыйнабай, жоор кылбай. Атка тегиз отурса, ат кыйналбайт. Анан кишилиги деп коет. Бул кишилиги мына адам отура турган жери. Мына мүнөрлери, мыналар ушуларга жакшы отурса адам, омоктуу отурса, бул ээрдин жакшысы ушул алыскы жолго мингенде ушул сандарды эзбеген ээр ошол жакшы ээр болот да. Ошого көңүл буруш керек негизи.
уста кишичи. Анан ошол эгерлер, анан жеңил эгер болсо, мына талдан чабылган ээр жеңил болот. Бирок малдын уйдун териси менен капталат. Жакшы семиз уйдун териси менен капталган ээр жакшы чыдайт. 60-70 жылга дейин чыдай берет бул. Себеби бул тал чирибейт да, анан бир форманы да кармайт. Мына бул даяры да? Бул даяры деп койсо болот. Канча убакыт менип кеткен ошо? Бул мынандай формага келтириш үчүн мындан эрте менен баштаганмын. Бир күндө ушундай формага келтирем. Муну анан коюп коем. Мына азыр эрети менен 3 чыкты, дагы бул аркасынан да 4-5 чабылат. 7-8ди бир чабам. Даярдап коем. Этап менен даярдап коем. Анан кийин ол кургагандан кийин буягын эметкичеңдик булар кургайт дагы, ана биринчи чапкандар кургап калат. Саратанда тез кургайт. Кургагандан кийин анан оягын биринчи чапкандарымды кайра колго алам. Бир күн колго алам. Мындайча айтканда айына 5-6-ны бүтүрсө болот. Бул камчылар экен. Бул камчылар. Бул жыгачы табылгадан жасалат да? Табылгадан. Бул эң пышык жыгач болуп эсептелет. Себеби айтып калышат го, сууга чөгөт салсаң да кадимкидей темирдей болуп чөгүп кетет. Калкып калбайт да. Ушунчалык пышык жыгач болот бул. Ат жабдыктары турат да? Ошону биринчиден алып тааныштырбайсызбы? Бүт бардыгын өзүңүз даярдайсызбы? Бул ошол айттым го, мен окугамын деп, кожо боюнча мастермин. Мындайча айтканда булгарымды көркөмдөп жасаганча мастер деген диплом. Ошодон ушу кайыштан жүгөн тигебиз. Мындайча айтканда бул да бир комплект. Жүгөн, басмайыл, уюшкан, көмөлдүрүк камчысы менен бир комплект болуп эсептелет. Бардыгы жанагы дизайндери окшош болот да могу. Буларды мен ошо художник болгонуман, ошол мен өзүм көркөмдөп мыналарын. Күмүштөнбү буларыңыз? Булар нержавейка деген эме болот. Жылтырак, күмүштөн да жасаса болот. Күмүштөн жасап атат. Бир балам дагы мени тартып уста болду. Ону окуттум зергерчиликке. Ол мыналарын күмүштөн кылып атат. Мен мынауну азынча ол күмүштү чанда эме беришет да, байлар заказ беришет. Ону кылып атабыз, Кудайга шүгүр. Ону чан ана мынаундайды азыр тынбай алып кетип атышат. Жакшы, мынаны 5 того деп, жүгөндүн да ар түрү болот. 4-5 түрү бар. Мына 5 того деп коет. Сызмасы болот. Дагы байлама деген жүгөн болот. Ар кыл ушу 4-5 түрү бар. Ана азыркы мынабы 5 того деп коет. Мыналарында того болот. Булар жакшы отурат атка. Эметипчи. Анан ошол негизи бул жүгөн. Ондон кийин эле мына көмөлдүрүк деп коет. Бул көмөлдүрүк аттын төшүнө кетет. Мына кооздук үчүн да. Кооздук үчүн. Анан бул басмайыл тартылып, бул дагы аттын алдына тартылат. Бул себеби мына ээр баягы аркага кетип калат. Себеби көмөлдүрүктү тагып койсоң, ээр аркага кетпейт. Ичкерак аттар болот да, каршыды жок деп коет. Ошолорго тагат сөзсүз тагылат. Муну тагып алышат. Анан жоон каршыттуу аттарга тага бербейт. Мына куюшкан. Бул куюшкан. Бул аркасында болот. Бул ошо ылдый иштарда бизде эми тоодо ылдыйга өдөгө ат көп жүрөт. Ылдыйда келатканда ылдыйга сүрүлүп кетпеш үчүн куюшканды тагып алышат. Эмени. Бүт бар кайыштан жасайт. Бүт бардыгы кайыштан, таза кайыштан жасалат. Тазасынан. Таза кайыштан жасалат. Анан ошол. Буларыңыз кымбат болушу керек. Кымбат, мен эми айылдын лайыктап койгом. Себеби мына бир ээринин багасы, бир орточо койдун багасы. Мындайча айтканда 10 миңден 15 миңге дейри. Ошондой илгертен эле бир койдон сатылган ээрлерчи. Анан мына комплект дагы ошондой эле. Ушу жүгөнү, басмайлы, куюшканы, көмөлдүрүк камчысы менен бир комплект, ону да бир койго сатылат. Болбосо 15 миң сом акча берип атышат. Ошондой комплект алышат. Айыл жеринде көбүнчө ошол койго балап алышат да. Ошо мындайча айтканда ошо 10 миңден 15 миңге дейинки баасы бар. Анан бизде Кыргызда түшүп бер дейт. Абдан жакшы. Жакшы. Менимче бүгүнкү күндө ушул баары эле ушу жыгач ээрге ыктап атышат окшойт менимче. Ооба, себеби бул эзелтен калганда. Темир ээр бир мода болуп кетти. Жакшы кендешип, темирдики темирде мына жумшагыраак болот. Кээ бири азыр кайра кайтты бул эмегечи, жыгач ээрге. Анан азыр көбүнчө эле алып атышат, Кудайга шүгүр. Айтып атам го 30 жылдан бери чаап, мындай
жетируга таанылып калдым. Өзүм бирөөнөн бирөө угуп келип алышат. Ушул жерде уста бар экен деп. Жакшы, бүт шаймандарыңыз жетиштү эле? Шаймандарым ушу жетишти, Кудай ушу бардыгына ылайык. Алдыга кандай максат коюп атасыз? Ылайык. Максатты эми муну чоңойтсом деп атам. 1-2 шакиртти эметип, үйрөтүп бар, мына жакта балдар бар, келип үйрөнүп, камчы тигебиз дегендер, жүгөн тигебиз дегендер, ошолорго үйрөтүп, Кудай кааласа эми мына биз деле карып баратабыз. Анан ушу шакирттерди даярдап чыгып эметейин деген алдыда максаттар бар. Абдан жакшы ага. Байли, азаматсыз. Камчыңыздан бирди алып кетишим керек экен, аябай жакшы. Бирди пазарт этем, ушу кармап турганыңы пазарт этейин, атай келипсиңер. Бир камчылуу болдуң. Канчага балайсыз буну? Сага бекерде, подарочный болуп атпайбы? Айтылбайтты. Баас айтылбайт деңиз, Баас айтылбайт. Жакшы. Макул, камчы үчүн рахмат. Бар болуңуз. Рахмат. Меликам, ак жол силерге, ишиңерге ийгилик. Bir жерге жайып тур. Бош жерге. Азыр бул жакта эжекелерибиз шырдактар жайып атат. Эмне жумуш кылып атат? Көрөйүнчү азыр барып. Мынаке келип калдым азыр. Кандайсыздар эжекелер? Жакшы кел. Жакшысыздарбы? Эмне кылып атасыздар? Эми биз ушу кайненебизден калган бир кыргыз үйү бар эле, ушу жасалгалары менен жакшынакай. Ошолордун ичине желдетип, шамалдатып, ичине карап коелук деп атабыз. Кырдан көрүп калып кирип келбедимби сиздерге? Рахмат. Ушул мына бүт ошол кайненебиз раматтылык өз колу менен ушулардын ар бир немесин ушу өз колу менен жасап чыккан да. Молордубу? Ооба. Ого. Кара мына. О, шагырайткы бул. Мына бул Союздун тыйындары. Молорбу? Ооба. Ушулардын ар бирин ушу көзөп, ар бирин көзөп ушундай кылып 15 копеек дейт. Ого. Мынасы 20 копеек экен, мынасы 20 экен. Ушинтип раматтылык аябагандай ушу ишти сонун жасайт болчу да. Тим эле баягы зерикпей, мыналардын ар бирин азыр деле мындай кол өнөрчүлүккө маани берилип атат. Жасап атышат. Азыр эми заманына жараша баягы станоктор чыгып, баягы токулган нерселер болуп атат да. Буну биздин энебиз ушу өзүнүн ушу колу менен ар бирин мынаны ийке ийирип, өзү чыйратып, ушу бир дагы ушул үйдүн жасалгасында бир дагы даяр сатылып алынган буюм жок. Бардыгын өзү пешине тери менен жасаган да. Кайненеңиз? Кайненеме. Мен мынандай ушу колума келип мына канча жыл болду. Азыр эми кайненемин көзү өтүп кетти. Мен ушуларды үйрөнүп алган жокмун. Себеби мен өзүм мектепте иштеп, анан мага мындай майда иштерди кылганга менде мүмкүнчүлүк болгон жок, бирок анча-мынча мындай курак-пырагандарын, анча-мынча мындай шырдамал жасагандарын мен дагы азыраак болсо дагы алып калдым. Ого, бул дагы ошо бул эшик бар. Сон турбайбы? Бул деги мынакей. Бул ошо кыргыз үйдүн немелери мына баягы кесе салгыч деп койгондору мынакей. Могуларбы? Мыналар. Мен мыналарын аябай маани берем да, мына нажиктерди карасаң. Мунун өзү дегеле бир түгөнбөгөн эмгек да, кара. Могул зым менен ороп чыгып турган бул. Ооба, муну анан сары зым менен ороп, мындай кылчы. Чаян деген мынакей мына жерине чаян түйүп, мынаны түйүштүн өзү деле бир проблема. Анан мен кайненемден алганым, мен ушу кичине шырдамал, анча-мынча шырдамал жасайм. Төшөк курайм, жөлөнгүч курайм, анча-мынча ошондой нерселерди жасайм. Анан мындай майда нерселер чындыгы мындай үйрөнүп албадым. Кыздар бар, энемин кыздары алып калышкан немесин, кол өнөрчүлүгүн. Бирок эми шартка байланыштуу кыздар ар ким ар жака кетишти. Турмушка чыгып кетишти дегендей, ылдыйлап иштеп кетишти дегендей. Муну кыздар жасашат. Энемен кыздар алып калышкан ушул немелерди. Сон эжеке. Мага таң калган азыр бул жакта жайылып турган могу чий токумдар. Ооба. Кызык турат да. Жанынан көрсөк болобу? Болот. Бул өзгөчө токулуп тур да, эжеке. Бул эми өзгөчө токулган болчу. Ушунун бардыгы ушу мен ушу энемин колунан чыккан нерселер. Буларды аздектеш керек да, кол өнөрчүлүк. Мисалы азыр көбүнчө эле баягы биз
баягы илгерки кыргыздын өзү улуттук колоритин сактаган буюм теримдер мындай жасалгалар азыр анча пайдаланылбай калып атпайбы? Мен ойлойт элем кыргызды ушу элге таанылтып турган бул кол өнөрчүлүгү мындай өтө өзгөчө да, өзгөчө. Анан биз мисалы энебиз кайтыш болуп кетти, ошол энемин ушу кармаган туткандары менен ушу биз сыймыктанабыз, ар дайым өзүбүз дагы тигип, баягы көрүп, баягы энебизди эскерип турабыз. Анан бир канча жолу ушу Курманжанды атканын, Манастын 1000 жылдыгы, Ош 3000 деги эле ушундай конкурстардын бирине да катышпай калган эмес. Энебиз раматылык бардыгында ушу кайнатам экөө барып, ушу үйлөрдү тигип, алдыңкы месталарды алып, приздерин, грамоталарын көтөрүп келчү. Анан ушу эми биз ойлойбуз, эми колдон келсе, ушул нерсени мынакей кичинекей абысынын бар, ушул кармап өдө ылдый кылат. Анан калган бала чакалар тала түздү. Анан колдон келсе биз ушуларды мындай түбөлүк калтыргыбыз келет да. Себеби бул нерсени жасаган мындагы биздин колубуздан келбейт. Азыркы жаштардын колунан келбейт. Анан мен өзүм дагы мындай жашым улгайып калганына байланыштуу, кандайдыр ошо кыргыздын мындай оймо чиймелерин, улуттук кийимдерин, бул керек болсо идиш аяктарын дагы өтө аздектейм да. Өтө аздектеп ушу биздин жакшы нерселер ушу кийинки муундарга бир ал эми өзүнчө бир тарых да. Кийинки муундарга бир өзүнчө тарых. Эжеке, азыр бул жакта бизде телегөрүүчүлөр көрүп турат да. Сиздин өзүңүздүн кайненеңизден калган буюм тайымдарды аябай ошону сактап келатат экенсиздер да. Бүгүнкү күндө келиндерге кандай кеңеш берет элесиз? Азыр мен айтмакмын да, азыр мындай илгерки мезгилдеби же кандай азыркы мезгилдеби кайнене келиндин ортосунда мен көп эле мындай ажырым бар деп ойлой албайм. Азыркы жаштар деле бир топ түшүнүктүү болуп калды. Мен мисалы өзүмдүн кайненеми ушу өзүмдүн эле апам катары, кайнатамы атам катары эле элестетип жашап келдим да. Аны мен любой жерде мындай айта алам да, ачык эле айта алам да. Анан мен азыркы келиндерге, азыркы жаштарга, жалпы эле мен азыркы жаштарга айткым келет да. Эми кичине иштеп, аяк бияка барып акчалуу болуп баягындай эми жаңыланыш керек, жаңыланып атат. Бирок биз кыргыз экенибизди унутпай, кыргыздын улуттук буюм тайымдарын, кыргыздын улуттук ушу каада салттарын, мына ушундай жакшынакай кол өнөрчүлүктөрүн тең ала кетсе деп ойлойм да. Бирге. Баягындай азыр даярын эле дүкөндөн сатып келбестен дең. Анан эми эгерде биз баягы тилибизди унутсак, кол өнөрчүлүктү унутсак, улуттук кийимдерибизди, улуттук буюмдарды унутсак, анда биз өзүбүздүн улут экенибизди да унутуп калабыз да. Кыргыз улут экенибизди да унутуп калабыз да. Азыр эми биз аз болсок дагы, 6 миллион калк болсок дагы өзүбүздүн туубуз, өзүбүздүн кийимибиз, өзүбүздүн керпибиз бар. Демек биз бактылуу өлкөбүз. Анан канча мамлекеттер өздөрүнүн мамлекеттүүлүгүн ала албай көрүнгөн жерде тентип жүргөндөр бар да. Менин оюм ошол биз ушундай жакшынакай бир өзүбүздүн мындай бир кол өнөрчүлүгүбүз менен, каада салтыбыз менен өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздү жаш муундарга жакшына берип, андан ары дагы ошол жаш муундар ошол нерселерди алып наракка дагы өркүндөтүп кетсе деп ойлойм да. Абдан сонун. Мынакей, эжекебиз аябай сонун патриоттук сезимдер менен сонун сөздөрдү айтты. Чындыгында азыр бул жерде короодо ушул кайненесинен калган, энекесинен калган бүт ушу биздин илгерки энекелерибиз жасап келген буюмдарды сактап, боз үйүн сактап, ушинтип күнгө жайып, кургатып, эжекебиз айтат, кылымдарга калтырайлы деген максатыбыз бар деп атат. Ушу тилектери ишке ашсын дейбиз. Бали, азаматсыз ушундай улууларды урматтап жүрө бериңиздер. Рахмат. Кийинкилерден урмат көрүп, сый көрүп дегендей. Бали, мен аябай таң калып атам. Рахмат. Куш келсиңер. Сон. Рахмат. Бир ирет көрүп чыгабылчы, эжке? О, мага жакты. Мунан жасалган өзү эле кол эмгек менен экен. Аябай сонун. Албетте, илгерки замандан бери унутта калбай сакталып келе жаткан энелердин чеберчилиги кылымдарга сакталып калат деген ишеним менен айта аласың. Мына ушинтип кереметтүү Каракулжа жергесинен Жетимдөбө айылына болгон сапарым соңуна чыкты. Ааламга жол айылдан башталат дегендей, айылда бардык кесиптин ээси болууга толук мүмкүн. Анткени айылыңыз сиздин тирегиңиз болуп берет.